Шаардагы Ош көчөсүндө жайгашкан килем жана мебель базары Оштогу жаңачылган Ош базарына көчүп жатат. Бүгүндөн баштап жайгашууда буга чейин аталган базар Оштогу борбордук көчөлөрдүн жээгинде турак үйлөрдү соода орундукка айлантып иштеп келишкен. Ал гана эмес, унаа жолго чейин чыгып соода кылган учурлардагы кездешчү. Mahalle tomonda sooda qilamiz. Men shu bozorga chiqqanimga 32 yil bo'ldi. Qorda chillasda ham eshida turardim, yomg'irda ham eshida turardim. Mana kechadan beri mashaga keldik, uslubi yaxshi. Hammamizga kahpalozini paratga qilib, namirovni qilib, 48 kvadratdan mashtinki qo'ylarga, miyakki mebel qo'ylarga 36 kvadratdan joy berdi. Endi sekin 3-4 kun vaqt kerak ekan, hamma ko'chib kelib, joyga o'rnashishga. Mana hukumatimizga rahmat, prezidentimizga rahmat. Bozorkom juda yaxshi bola ekan. Hammani yurib, mana kechadan beri bozorkom mashada yuribdi. Sen anaqa qil, sen manaqa qil deb hammamizga shu bozorkom mana ish boshchi yaxshi bo'lsa, ish unumli bo'ladi-da. Shu 10 kunning ichida hamma epaqaga ketib ketadi. Elimiz yurtimizga aytamiz, kelishsin. Mana hamma yoqda ochiq-oydin. Шаардык мэриянын базарлар дирекциясынын жетекчисинин айтымында килем саткан соодагерлер үчүн 2,5 миң квадрат метрдеги, ал эми мебель саткандар үчүн 7,5 миң квадрат метрдеги соода жайы каралган. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевдин базардын баарын бир аймакка жылдыруу демилгесинин негизинде бул аракеттер ишке ашып жатат. Азыр орто эсеп менен Эмерек базарынын 100 соодагери уже көчүп келди. Соода орлорунун бөлүнүп берилди. Бардыгы булар активдүү түрдө жайлашып жатат. Азыркы учурда Килем базарынын соодагерлери да ушул жерде, аларга да соода орну көрсөтүлдү. Ошол соода ордуна жайгаштырылып жатат. Курган инвестор, Жибек жолунун инвестору, ал 3 ангар куруп берген. 3 ангардын бардык площади 15 миң квадрат метр болгон. Анын 10 миң квадрат метрин биздин муниципалитет базарына өткөзүп берди. 2 ангардын ар биринин аянты 5 миң квадрат метрден 7,5 миң квадрат метрин Эмерек базарынын соодагерлерине бөлүп бердик. 2,5 миң квадрат метрин Килем базарынын соода ордуна бөлүп бердик соодагерлерге. Так, биз бул базардын ичи толук мебель болдук. Мебель болдукпу? Наркы базарынын жарымы килем, жарымы мебель болду. Ырасыңарбы? Нараазычылык жокпу? Бул учурда көчүп жаткан соодагерлерден шаар башчысы Жеңишбек Токторбаев кабар алды. Алардын соода ишине ийгиликтерди каалап кетти. Ошол базарыбыз Ак Жолтой базары болсун. Ошол биздин Ош шаарыбыздын сыймыгы болгон Ак Жолтой базардай болсун. Бардык ошо шаардагы биздин жарандарыбыз ушул базарга келип, соода сатыктарын ушул жерге келип жасасын. Мебель болобу, килем болобу, оокат аш болобу, кийим кечек болобу, борбордук базарыбыз Ак Жолтой болуп иштеп, элибизге кызмат кылсын. Амин. Алла. Жаңы базарга элдин баруусуна шарт түзүү үчүн коомдук унааларды көбөйтүү зарылдыгы бар. Бул аймакка шаардан 11 кичи маршруттук каттам, 8 автобустук каттам каралган. Учурда бул санды дагы келечекте көбөйтүү максатталып жатат. Кече жакында эле 109 маршрут кошулду. Автобустардын 5 линия болуп калды. Кече 8 линия ачылды. Мындан сырткары мэрия жактан тийиштүү мекемелердин жетекчилери дайыма ушул жерде, ошолор менен уже биз ар бир аялдаманы аныктадык. Жакын арада аялдамалар курулуп баштайт. Сөзсүз түрдө маршруттук каттамдар көбөйөт. Себеби бул жерде 10 миң деген соода орду бар. Ошол 10 миң соода ордунда жок дегенде 10-15 миң адам иш алып барат. Ошондуктан мэрдин өзүнүн контролунда турат. Шаардагы 30дан ашык майда базар жаңачылган Ош базарына көчкөн. Алар менен базар дирекциясы ортосунда келишимдер түзүлүп, учурда иштеп жатышат. Жаз айынан баштап келечек базарын көчүрүү пландалган. Ал жердеги курулуш 99%га чейин аяктап калган. Гүлшайыр Талантбек кызы, Маруф Шакиров, Ош ТВ.